жестокий факт. Чоңкоңон турсаң дагы өзгөртө албайсың, сойлосоң да, өрмөлөсөң да, секирсең да өзгөртө албайсың. Сенин жашооңдо мына ушундай факт бар. Саламу алейкум. Мен азыр сиздерге ошо көпчүлүктүн суранычы боюнча бир ойготуучу дейбизби, өзгөртүүчү дейбизби бир оюмду айткым келет. Анткени мен өзүм да ушул ой боюнча көпкө түйшөлүп жүргөм. Ушул байкоолорумдун бир жыйынтыгы факт деп коем. Мен буларды эркелетип аябай жестокий факт. Чоңкоңон турсаң дагы өзгөртө албайсың, сойлосоң да, өрмөлөсөң да, секирсең да өзгөртө албайсың. Сенин жашооңдо мына ушундай факт бар. Аны өзүң өзгөрсөң, анан ал факт өзгөрөт. Өзүң өзгөрбөсөң, аны тетирисинче жаз, оңунан соңунан жаз, бирок бул акыйкат, азыркы акыбалың ушундай бойдон кала берет. Бул эмне? Ушул жөнүндө сөз кылгым келет. Караңыздар, адамдын жашоосу эки чекиттен турат. А жана Б чекиттери. А жана Б чекиттери. А жана Б. А чекити бул азыркы абалыбыз. Азыркы биздин абалыбыз. Б чекити биз бет алган абал. Балким 1 сааттан кийин кандай абал болот, 1 жылдан кийин кандай, 10 жыл, 1 өмүр, бул башка маселе, аралык маселеси башка, бирок эки башка абалды айткыбыз келет. Азыркы акыбалыбыз, келечектеги акыбалыбыз. Өтмүштөгү абал жөнүндө сөз жок, ага убакыт кетирбей эле коелу. Азыркы абал менен өлчөнөт. Ийгилик бир иштин бүткөнү. Жакшы иштин ийгилиги, жаман иштин ийгилиги мен ал жөнүндө айткан жокмун. Бул ийгилик эмне десе, сенден канча бир продукция чыкты. Акыл продукциясы болсун, материалдык бир продукция болсун, руханий продукция болсун, сенин адамдык мынагу турпатың канча пайда бере алат. Ошол акча менен өлчөнөт. Мисалы үчүн мына имарат бир ийгилик болсо, ошол имараттын баасы бар. Мына кийин бир ийгилик болсо, бүткөн иш болсо, мунун канчадыр бир баасы бар. Ошол өлчөнөт. Сенин колуңан канча баалуулук чыкты, жана ошол адамдар ошончо сатып алды. Айлыктагы сенин баалуулугуңду белгилейт. Мисалы үчүн сенин 1 айлык өмүрүң 20 000 сом турат. Капа болбо. Өзүң жөнүндө укмуш оюң болушу мүмкүн. Сен эмне үчүн мен мындай 20 000 сом алам? Мамлекет виноват, Россия виноват, там өлүп кеткен Мао Цзэдун виноват, бүт дүйнө виноват деп эсептөө, бирок факт ушундай. Сенин 1 айлык өмүрүң 20 000 сом эле турат. Капа болбо. Бул факт. Каалаганыңды күнөөлө. Жер тепкиле. Жер тепкиле. Бушу башың менен жер чукуу. Факт ушундай. Сенин 1 айлык өмүрүң 20-25 000 сом эгер айлыкка иштеп ошончо айлык алып аткан болсоң.
Мен ушул жөнүндө сөз кылгым келет. Караңыздар, мен андан тагыраак эсептегенди сунушкан 1 мүнөтүн канча сом? 1 мүнөтүн канча сом? Мисалы үчүн айтайлык, бир айда канча сом акча табасың? Маянан канча? Ишкерсиңби, айлыкка иштейсиңби? Бир айда канча сом акча табасың? Кааласаң доллар менен эсепте, кааласаң сом менен эсепте, бир айда канча? Мен канча коротосуң дегенди сураган жокмун. Канча колуңа келет? Канча келет? Бирөөдөн алган акча, карызга алган, тоноп алган урлукту айтып аткан жокмун. Өзүңдүн акылың менен иштейсиңби, денең менен иштейсиңби, күчүң менен иштейсиңби? Сенин берген продукцияңа канча сом аласың? Канча сомго маяна табасың? Ошол акчаны 43.200-гө бөлүш керек. Бул бир айдагы мүнөттөрдүн саны. Мисалы үчүн бир айда 30 күн бар, 30 күндү 24 саатка көбөйтөбүз, аны 60 мүнөткө. Ошондо 43.200 чыгат экен. Ушул бир айда иштеп тапкан кара күчүң менен, акылың менен, чыгармачылыгың менен, денең менен иштеп тапкан акчаны 43.200 мүнөткө бөлсөң, сенин 1 мүнөтүңдүн баасы чыгат. Биз ошо тренингтерде билесиңерби, бизге келгендер жаштар ошо адатта 18ден 35ке чейинки жаштар келет. Булар кимдер? Булар ушул мамлекеттин өнүгүүсү жана сенектигинде негизги рол ойногон катмар. Эгер жаштар бузуку болсо, эли кыйрайт. Бул мыйзам ушундай. Эгерде жаштар уйкуда болсо, коом уктайт. Эгерде жаштар күчтүү болсо, коом жана мамлекет өнүгөт. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала Кур'ан сүннетте ушул нерсе бар, пайгамбарыбыз айтып атат, адам жашоосунда Аллахтын алдында 4 нерсеге жооп берет. Биринчиси жашоосу үчүн жооп берет. Жашоосу үчүн жооп берет. Экинчиси жаштыгы үчүн да жооп берет деп атат. Эмнеге? Демек жаштык экөө тең эле убакыт, өмүр. Бирок жаштык өмүр өзүнчө мааниге ээ болгондугу үчүн. Жаштык укмуш, Аллах Таала жаштыкта өмүр бою бербеген нерсенин бир 70-80% жаштыкта берет. Бул курчтук, бул калыптануу, бул мындай айтканда зээн, мындай бир жигердүүлүк, чыгармачылык, бүт бардыгы албооттап турган курак. Бул Аллахтын берген бир өтө маанилүү курагы да. Ошон үчүн жаш өлгөндөрдү өзгөчө аяйбыз. Жаш кетиптир байкуш деп. Алы күчү барында, тоону томкоро турган, кубаты турганда кетиптир байкуш деп ошончудан аяйбыз. Бирок ушул курак же элдин, коомдун, мамлекеттин кыйроосу үчүн кесепеттүү болот экен, же сенекте уйкуда жатыш үчүн жана өнүгүүсү үчүн. Муну каяктан билебиз десе, мына ошол бизге келип аткан тренингде жаштардын 1 мүнөтүн эсептетебиз биз дайым. Ушул 1 мүнөтүн эсептегенде ушул жаштардын 70-80-90%-ынын 1 мүнөтасы мына караңдар, факт. Жестокий факт. 1 мүнөтасы 0-дөн ылдый. 0,60 тыйын, 40 тыйын, 15 тыйын, 12 тыйын. Мына ушундай 1 мүнөтасы. Бул деген сөз минутасына 12 тыйын, 15 тыйын, 60 тыйын эле балуулук жарата алат. Мамлекетинин өзүнүн өнүгүүсү үчүн минутасына 10 тыйындык эле иштеп бере алат деген сөз. 18ден 35 жашка чейинки эң күчтүү куракта 15 тыйын тапкан адам бул курактан өткөндө канча тыйын табат? Мына маселе. Эмне үчүн булардын өндүрүмдүүлүгү мындай аз? Эмне үчүн булар ийгиликке жараксыз десе, уйкуда. Ата-эне уктатып койгон буларды, айлык чыгылып койгон. Окууну бүтүп ал, анан айлык аласың. Жакшыраак айлык ала турган ишке окуу балам. Контрактын төлөйт. Каерде окутат? Эмнеге айрге окутат? Эми жакшыраак айлык табат да. Каяктан табат айлыкты? Бизде мамлекет айлык төлөй турган мамлекет эмес, биз капиталисттик системадабыз. Адамдар өздөрүн өздөрү каржылайт. Каяктан айлык табат? Анан орустун ишкерлерине кетет, Кореяга кетет, дагы башка жактарга кетет, Кытайга кете баштады. Айлык издеп жүрүп. Эч ким ойлобойт мына улардан, ойлобой калыптыр эч ким. Мен ишкердик кылып өзүм айлык төлөйм деп ойлобой калыптыр. Фокус ушунда. Эч бир ата-эне баласын окутпай калыптыр. Сен ишкердикти үйрөн, ишкердикке окуу жана элге сен иш бер деп тарбиялабай калыптыр. Айлык изде деп калыптыр. Ошондон ата бу жерде иш жок болуп атат. Россияга кете берейин, сен мейли кете бер деп калыптыр. Мына маселе каякта турат.
Demek, mınау mamleketти өнүктүрүүчү күч мынауындай өндүрүмдүүлүк менен өнүктүрө албайт экен. Же кыйратат, же эң алды болсо уйкуда. Уктап жатат, өзүнөн чыккан желге улугуп жатат. Демек, өнүгүү үчүн мынау көтөрүлүү керек. Мен мынау жаштагылардын көп студенттерде айтат, сүйлөшсөк, бардыгы даже келечегин билбейт. Максат койгонду да билбейт. Ал жөнүндө ойлогон эмес, бардыгы ата-энеси киргизип койгон, же болбосо өзү бир жакшы көрүп кирип алган бир окууга, жана бир Санта Клаус, бул бир башка планетадан келген бир сыйкырчыбы, булар окууну бүтсө эле бактылуу кылып кое тургандай жашайт. Окууну бүтсө бүттү. Булар кыйратып иштей баштайт. Каерде? Каерде иштейт? Кантип иштейт? Муну иштеп көнбөсө жаш кезде, чыгармачылык жок болсо жаш кезде, акча табуу, өзүнүн жашоосун көтөрүү, ден соолугун оңдоо, ой жүгүртүүсүнө, акыл тунуктугуна умтулуу жаш кезинде калыптанбаган болсо, студент кезинде, ал ишке киргенде калыптанбайт туугандар. Ал ишке киргенде убакыт уурусу болот. Бир ишке өзүн сатат, мүмкүнчүлүгүн, жана малайлыкка макул эмес, убактысын урдай баштайт, ишке кеч барып, эрте келип, койчу иш кылып, ал жагы өзүнчө бир тема, кесепет темасы. Эми мунуга маселе эмнеден көз каранды десе, адамдар ойгонушу керек. Болбосо мына факт. Факт. Мен бизди көрүп аткан ата-энелер болсо, сондон балдарыңарды ишкердикке койготула. Тур балам, сен катын багышың керек. Аны үчүн сен каржылашың керек аны. Сен башка дагы өзүнүн үй бүлөсүн каржылайм дегендерди да багышың керек. Иш беришиң керек аларга. Деп биз балдарыбыздын бардыгын ишкердик деген бул чайкоочулук эмес. Тилекке каршы, же Кудайга шүгүр, бул чайкоочулук эмес. Бул кызыл кулактык эмес, бул шылуундук эмес. Ишкердик бул чыгармачылык, өзүнүн ырыскысын, сапаттуу жашоо үчүн ырыскысын издөө чебердиги, кесип. Ишкердик бул кесип, бул чыгармачылык. Канткенде жашоомдун деңгээлин көтөрөм. Канткенде мына акчаны мынчага чыгарам, жана муну мен бияка сарптайм. Мынчасын билим алам, мынчасын ата-энеме берем, мынчасын бияка сарптайм деп өзүнүн күчүн бөлүштүрө билүү чыгармачылыгы. Ата-энелер мушун балдарына үйрөтүшү керек. Мен суранычым ушул. Экинчиси, жаштар өздөрү тез аранын ичинде мына биз күчтүү катмар турбайбызбы? Биз чечүүчү катмар турбайбызбы? Эмнеге мен мындай кемчөнтөй болуп жүрөм деп өздөрүнө болгон мүмкүнчүлүктө, өздөрүнө болгон мамилесин өзгөртүшү керек. Жаштар мүмкүнчүлүгү аябай зор, кубат. Жана ал мүмкүнчүлүгүн алып чыгып, башка бир жердин идишин жууганга, карын көрүп дубалын шубаганга иштетүү бул кылмыш деп эсептейм. Четте жүргөн биздин уул кыздарыбызга да мен ушул видеону сунуштам. Көрүңүздөр. Айлыкка жүргөн болсоңуздар, эмне үчүн силер бияка келип айлык төлөбөйсүңөр? Эмне үчүн бирөөдөн айлык аласыңар? Бийлик не причем жигиттер, жалган айтпагыла. Ойлонуп көргүлө. Эгер иштесең, Аллах берет сага рызкыны. Бу жерде да ошону бирөөдөн айлык алгандан көрө сен бияка келип айлык бер. Көпчүлүк четте жүргөндөр айтат да, бизде коррупция иштете койбойт. Мен айтам, сен канча жолу келип өзүңдүн акчаңды бизнес кылып көрдүң Кыргызстанда. Канча жолу сени коррупция чалды эле. Жалган. Эгер келтирип коррупция иштетпей койсо да мен айтат элем, дагын башта. Өжөрлөн, өзүңдүн жериң го бул. Мына ушундай туугандар, башкаларга да белиш коюңуздар. Рахмат.